Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин видеобуз ушул абутылён гүлү жөнүндө болмокчу. Бул гүлдү биз комнатный клен деп да коебуз. Жалбырактары клен багына окшош. Ошондой эле бул абутылёндун көчөдө, эшикте өскөн түрлөрү да бар. Бул гүлдүн негизи 200дөй түрү кездешет. Өстүрүү жолу абдан эле оңой, жарык, бирок тиктеген күндөн алысыраак жерде жакшы өсөт. Топурагы дагы жеңил болуш керек. Ошондой эле кычкыл, бир аз кычкыл топурак болуш керек. Бегонияларга деген даяр грунт болот. Ошол грунттан бул гүлдөргө колдонсок болот. Бул гүлүбүз нымды жактырат, ошондуктан сууну дагы бат-баттан, бирок аз-аздан куюп турушубуз керек. Жалбырактарына дагы жайдын күнү бул гүлдү эшикке чыгарып коебуз дагы. Эртең менен кечинде бул гүлдүн жалбырактарына суудан чачып турган жакшы болот. Бир айда бир кычкыл суу берип турабыз. Кычкыл суу дегенибиз лимондун согун сууга аралаштырып, же болбосо лимон кислотасын сууга кошуп туруп берип турабыз. Көбөйтүү жолу деле черенок алып көбөйтүп алсак болот. Ал черенокду сууга салып тамыр чыгарып алсак болот. Ошондой эле сразу эле корневингем алып туруп топуракка отургузуп көбөйтүп алсак болот. Дагы бул гүлдү уругу болот. Ошол уругунан сээп өстүрүп алсак 5-10 күндө өсүп чыгат. Бул гүл дагы башка гүлдөрдөй эле ооруйт. Суу көп куюлуп калган убакта тамырынан чирип баштайт. Топурагы эскирип, ичиндеги гүлдөргө болгон азыктар жетишсиз болуп калган убакта бул гүлдөр хлороз болуп ооруп баштайт. Ошондой эле жалбырактары ачык жашыл түстө болуп баштайт. Мындай убакта биз удобрениялардан инструкциясына карап беребиз. Ошондой эле бул гүлгө дагы ар кандай зыянкечтер түшөт. Белокрылка түшөт, клеш түшөт, шитовка түшөт. Мучнистый червец болуп дагы бул гүлдөр ооруп калат. Ал убакта биз фитоверм бар, актара, ошондой эле актелик дагы бул гүлдөргө жардам тийгизет. Ошондой эле мыльной раствор кылып дагы бул гүлдөрдү дарылап алсак болот. Ошондой эле биздин үйдөгү аптечканын ичиндеги жөнөкөй эле марганцовкадан мала кылып алып дагы бул гүлдөр ооруп калган убакта обработка кылып алсак болот. Баарыңыздарга ийгилик каалайм.